Урматтуу Эрнисбек Жакшылкович, бул мыйзам долбоорун кечээ күнү Скөл областында көчмө жыйында карадык. Тилекке каршы сиз өзүңүз болбой калдыңыз. Ошол жерде да бир аз түшүнүксүз жагдайлар пайда болду. Негизинен алганда райондук комиссиянын төрагасы болуп биринчи акимдин орун басары дайындалган. Ошондой эле бул эми республикалык комиссиянын составында сиз өзүңүз барсызбы? Жок берем. Республикалык вот жана атайын түзүлгөн комиссияда биздин заместитель как раз азыр мына тилек жанышып жооп берип атат. Ошол комиссиянын мүчөсү болуп дайындалган ошол жерде. Себеби бул бүгүнкү күндөгү өтө керектүү мыйзам. Буну тез аранын ичинде колдоп беришибиз керек. Урматтуу президентибизге ыраазычылык ушунчалык бир мунапс берип, биздин акыркы 30 жылдан берки чечилбей келген маселелерди чечейли деген. Өтө жакшы көрүнүш. Бирок ошол көрүнүштү толук кандуу, мындай иликтеп, жиликтеп, так кылып бериш ушул сиздердин же болбосо ошол жанагы райондордогу түзүлгөн комиссиялардын милдети да. Бир эле мисал, кечээ күнү ошол Скөл областында 4 райондун, ошол эле Ак Суу району, Жети Өгүз району, ошол жердеги айыл өкмөттүн адистери жана ошондой эле ошол комиссиянын ичинде турган руардын жетекчилеринде толук түшүнүк болбой атат. Эмне себептен ошол? Анан эми ошолордо түшүнүк жок болуп аткан. Жалпы канчалаган миңдеген адамдардын комиссиядан сиздерге алып келип берген сунушун алар өздөрү түшүндүрө албай аткан болсо, кандай жыйынтык чыгарсак болот? Азыр эми ошол комиссия мурдагы мыйзам менен иштеп көнүп калышканда, азыр биз мыйзамга өзгөртүү киргизип атпайбызбы? Ошол себептен алар азыр мындай коркунуч сезим болуп атат да, биз кандай кылып киргизе алабыз депчи. Сиздин как раз көчмө жыйында болгон маселе боюнча мен да кабардармын. Биз азыр атайын комиссия түзүп туруп, именно ошо окутуу маселесин карап атабыз. Жерлерине жөнөтүп, маселени чечебиз, Кудай буйрса. Эрнисбек Жакшылкович, себеби бул мындай жөнөкөй маселе эмес да. Ошондуктан өзүңүз же болбосо мындай толук кандуу маалыматы бар орун басарыңыз, же бир жөнөкөй адисиңиз кеңири түшүндүрүп берсе жакшы болмок. Эми кече айласыздан колдодук. Маселе жок. Себеби зарыл маселе. Бирок эми дагы айтарым, ушул жалпы райондордогу, ар бир райондогу комиссияларга толук кандуу маалымат жетсе, түшүндүрүү иштери толук жетсе. Себеби ушул менен эми тема жабылыш керек да, бардыгычы. Буга эч кандай каршылык жок. Баарысы колдоп атат. Бирок кандай жол менен келип атат? Себеби же кээ бир жоболоргобу, же дагы кээ бир өзгөрүүлөргөбү, бир өзгөртүүлөрдү киргизебизби, кандай кылабыз? Себеби азыркы биздин коллегалар далилдеп кеткендей эле, мисалы бир 3 адамдын катар жери боло турган болсо, үчөөнө 3 кыл корутунду болуп калып атат. Анан эми ошого негизинен алганда комиссия өзү толук кандуу түшүнүк болбой аткандан кийин дагы кандай болуп калат? Ошого наразычылыктарды күчөтпөө максатында дагы эми ушунчалык мунапс берилип аткандан кийин толук кандуу 100% ыраазычылык болуш үчүн ошол сиздердин да компетенцияңыздар жакшы түшүндүрүү иштерин, керек болсо бир социалдык мындай роликтерди чыгарып, бир ар кандай бир түшүндүрмө иштерин айыл өкмөт, жер адис, руар жетекчилери так билип туруш керек да. Жөнөкөй карапайым каяктан билет аны? Сураныч ошо. Кабыл алдык, ал боюнча да иш алып барабыз. Жана сиз айтып атпайсызбы, жоболорго да өзгөртүү киргизилет депчи. Мына мыйзам кабыл алынса, Кудай буйрса, анан жанагы 22-жылы 31-майында 291 жер мунапсы жүзөгө ашыруу боюнча жобого өзгөртүүлөр киргизилет как раз. Именно сиз айткан маселелер чечилет ошону менен.